Моделирование, конечно, это из разных источников. Модельдөө бул ар кандай булактардан маалыматты чогултуп жана анын жардамы менен образды түзөт. Эгерде биз дүйнөнүн модели жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда глобус болушу мүмкүн. Башкача айтканда, жалпы көрүнүш жөнөкөйлөштүрүлүп, ал объект жөнүндө, ага эмне, кандай факторлор таасир тийгизген жөнүндө түшүнүк берет. Эгерде биз конкреттүү жашыл экономика модели жөнүндө айта турган болсок, алгач жашыл экономика программасы даярдалып, анда бир нече тармактар жана багыттар аныкталган. Несколько секторов, направлений. Модель зеленой экономики Кыргызской республики была разработана на основе программы. Жашыл экономика модели жашыл экономиканы өнүктүрүү программасынын негизинде иштелип чыккан. Жана ал жашыл экономикага тез жана натыйжалуу жетүүнүн ар кандай сценарийлерин сүрөттөйт. Программа жалпы принциптерди сүрөттөсө, модельдөө бул жол менен кеткенде, мисалы, ИДП кандай болоорун айтууга мүмкүндүк берет. Эгерде биз кайра жаралуучу энергия булактарын киргизсек, талаа жерлеринин эффективдүүлүгүн жогорулатсак, анда жыйынтыгында иш менен камсыз кылуу кандай болот? Жана башка ушул сыяктуу. Модельдөө саясаттын айрым чараларын ишке ашыруунун натыйжасын сандар менен кароого мүмкүндүк берет. Каких-то политических мер. Да, то есть в цифрах. Если, для примера взять, да, вот мы захотим... Мисалы, электромобилдердин көп болушун кааласак, аларды кантип стимулдаштырабыз? Башында балким кошумча нарк салыгы же кандайдыр бир башка пошлинаны азайтууга аракет кылалы. Пошлина электромобилдер рыногуна жана бүтүндөй Кыргызстандын экономикасына кандай таасир этерин түшүнүү үчүн биз айрым салыштырууларды жүргүзөбүз. Башкача айтканда, эгерде пошлина төмөндөтүлсө, биз электромобилдердин абдан чоң импортуна ээ болобуз. Бул стимул сыяктуу. Жакшы жагы бул абанын сапатына таасирин тийгизет. Жол кири арзандайт. Анткени электр энергиясы арзан. Бул жарандардын ден соолугуна таасирин тийгизет. Анткени кышында абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттар азаят. Бирок экинчи жагынан электр унааларынын агымы энергетика тармагына таасирин тийгизет. Биз электрдик унааларды камсыз кылуу үчүн жетиштүү электр энергиясын өндүрө алабызбы? Ошентип таза аба менен электр энергиясынын көлөмүн тең салмактоо зарыл. Электр унааларынын айынан эл жарыксыз калбашы керек. Анткени электр энергиясын өндүрүү кубаттуулугу да чектелген. Ограниченные мощности электровыработки. Мы смотрим с вами на различные сценарии развития, например, да, то, что... Биз өнүгүүнүн ар кандай сценарийлерин карайбыз. Мисалы, биз талдоо жүргүзгөнбүз. Чакан ГЭСтерди гана ишке киргизүү натыйжалуу болобу, же аны менен катар күн, шамал жана башка станцияларды ишке киргизүү пайдалуубу? Жана эки сценарийди карап салыштырсаңыз болот. Модельдөөдө бир эле сценарийди эмес, бир нече сценарийди карайбыз. Мы первыми в СНГ внедряем относительно новый инструмент. Это... Биз КМШ өлкөлөрү арасында биринчилерден болуп салыштырмалуу жаңы инструментти системалык динамика моделин киргиздик. Бул модель кандайдыр бир чечим кабыл алууга таасир этүүчү көптөгөн факторлорду эске алууга мүмкүндүк берет. Ошону менен чечим кабыл алуучуларга оптималдуу тыянакка келүү үчүн аналитикалык эскертүү берилет. Наиболее оптимальная. Метод системной динамики, она как раз и позволяет... Системалык динамика методу бүтүндөй система процессте кандай иштерин түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Башкача айтканда, ошол эле процесс 2022 жылы өнүгүп жатат жана 2050 жылы эмне болот. Мунун баары динамика. Болжол менен 30 жылдын системалык динамикасы экономиканын кандай өзгөрүп жатканын жана анын кандай өзгөрөөрүн, айлана чөйрө кандай өзгөрөөрүн көрсөтөт. Жана ошого жараша мунун бардыгы динамикада талдоого алынып, чечим кабыл алуучу тараптарга аздыр көптүр түшүнүктүү болот. Алар бүгүнкү иш аракеттен эмнени күтүү керектигин, келечекте эмне болоорун түшүнөт. Следует ожидать от своих действий сегодня. Что произойдет в будущем, да? Модель экономики позволяет нам посмотреть, какие точно будут индикаторы, и нашему правительству... Жашыл экономика модели так көрсөткүчтөр кандай болоорун көрүүгө мүмкүндүк берет жана биздин өкмөт ошол көрсөткүчтөргө карап оптималдуу чечим кабыл алат. Бизге ИДПны жогорулатуу жана жумуш менен камсыз болууну максималдаштыруу керек деп айтышкан. Ошондуктан биз кээ бир сценарийлерди модельдегенде ИДПга жана жумуштуулук көрсөткүчкө карайбыз. Мына ушуга ылайык биз экономика министрлигине аналитикалык эскертүүлөр түрүндө кандайдыр бир саясатты ишке ашыруу керекпи же жокпу, ага инвестиция салууга канча каражат сарптоо боюнча сунуштарды бере алабыз. Конкретную политику. Прежде чем пойти в магазин, вы должны понять, сколько у вас денег в кошельке. Посчитать и, соответственно,
Дүкөнгө бараардан мурун капчыгыңызда канча акча бар экенин билишиңиз керек. Дүкөндөн эмне сатып аларыңызды эсептеп, ошого жараша иш кыласыз да. Акчаң эмнеге жетет? Бул жерде деле ошондой. Модель өз ресурстарыңызды жана ошого жараша келечекте кандай чараларды колдонуу жакшы болорун анализдөөгө мүмкүндүк берет. Модель чечим кабыл алган адамдарга алар каалаган жана жакынкы келечекте пландаган чараларды ишке ашыруу үчүн чындап эле жетиштүү ресурстары бар же жок экенин түшүнүүгө жардам берет жана соңунда кандай жыйынтык алышат. Бул дүкөнгө баргандай эле бул модель аларда эмне бар экенин жана аны кантип колдоно алаарын баалоого артыкчылык жана мүмкүнчүлүк берет. Придя в магазин, могут купить, и действительно у них хватит денег. И вот эта модель, она дает такое, скажем, преимущество, такие возможности оценить именно, что у них есть и как они потом это могут использовать.